10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып, тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланды. Акыркы 1 жылда кыргыз-тажик чек арасында ок атуу бир нече жолу кайталанып, тирешүүдө жалпысынан эки тараптан 7 кишинин өмүрүн алган атышуу фактылары болду. 15 январда Россияда Дмитрий Медведев баштаган өкмөт толугу менен отставкага кетип, өкмөт башчысы болуп Михаил Мишустин келди. Мамлекеттик дума Мишустиндин талапкерлигин 383 добуш менен колдоп берди. Ал арада Украинанын премьер-министри Алексей Гончарук дагы кызматтан кетүү боюнча арызын жазды. Кыргызстанда кышкы туризм жыл өткөн сайын акырындап өсүп баратат. Кышкы спортко кызыккандар көбөйүп, жакынкы эс алуучу базалар элге жык толуп, балдардан баштап чоңдорго чейин лыжа, чана тээп, айрыкча эс алуу күндөрү элдин көбү тоодо жүрүшөт. Бирок коопсуздукту эске албай, кырсыктагандар дагы жок эмес. Айрылгандардын саны 51 орлуу болду. 51 орлуу болду. Алардын где-то бир 29 жаткызылды. Эфирде пирамида жумалыгы, аны мен Илич Кулназаров алып барам, саламатсыздарбы? 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланды. Бул чатакта Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан кыргыз жарандарынын аракети чатакка түрткү болду дешүүдө. Кыргыз чек-арачылары тажик тараптын мындай маалыматын четке кагышты. Чек арадагы тирешүү, ок чыгаруу же таш менен чабышуу бир айга жетпеген убакытта 2-3 жолу кайталанып кетти. Мындай чуу чек арадагы талаштуу маселелерди тездетип чечүүнү талап кылды. Мындан улам 14 январда Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гүлүстон айылындагы Гүлүстон чек ара бекетинде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп өттү. Эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү 14 январда түнкү саат 11:30 аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып, протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясын жетектеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 6 маселени айтты. Кол коюлган протоколго ылайык 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып, жумуш чогуу аткарыла тургандыгы айтылды. Тажик вице-премьер-министри Азим Иброхим сүйлөшүү жакшы жыйынтыкталгандыгын айтып, жер алмашуу аркылуу чек арадагы маселе оң жагына чечилерин белгиледи. Ал эми 16 январда Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде Бишкектен барган бийлик өкүлдөрү чек арага байланыштуу акыркы окуяларда жергиликтүү кызматкерлердин жоопкерчилигин козгоду. Башкы прокурор аларга шалаакылык беренеси менен иш козгосо болорун эскертип, вице-премьер-министр жергиликтүү жетекчилерди элди дүрбөлөңгө салып жаткандыгына токтолду. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов кеңешмеде жергиликтүү бийликтин ишин сындап, аларды жетиштүү иштей албай жатасыңар деди. Чек ара маселеси боюнча алдыда кесиптешим баяндайт. 10 январдан 11-ине караган түнү тажик жарандары Баткен районунун тургундарына таш ыргаткандыгы кабарланган. Мындай көрүнүш түнү менен 2 рет кайталанып, чек арачылар барган учурда ок дагы атылган. Ал эми күндүз кыргыз жарандары Ош Баткен Эсфана жолун бууп, бир нече сааттан кийин ачылган. Учурда чыр чатак болгон аймакта абал турукташкан. Коопсуздуктан улам Көкташ айылындагы мектепке көчүрүлгөн 250-ге жакын адам үйлөрүнө кайтышты. Ал эми мектепте окуу процесси жанданды. Окуяда чагымчылдыкка шектелген жарандар да кармалгандыгы айтылды. Ошол эле кезде кыргыз тарап тажик бийлигине да мыйзам бузган жарандарына карата чара көрүүнү талап кылууда. Ал арада чек ара маселесин жөнгө салуу боюнча 14 январда кыргыз-тажик чек арасында Кызыл Бел жана Гүлүстон көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп, 6 маселе камтылган протоколго кол коюлган. Бул багытта Кыргызстандын топографиялык жумушчу тобу протоколдордун пункттарынын бирин аткаруу боюнча дароо эле ишке киришкени маалым болду. Ага ылайык топографиялык жумушчу топко 2020-жылдын 1-мартына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы Баткен району менен Тажикстан Республикасынын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашылган варианттарды иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Баткен районунун Самаркандык, Актатыр, Аксай айылдык аймактарда бизде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасынын жарандарынын үйлөрү аябай татаал аралашып, кээ бир жерлерде шахматтык режимде жайгашып калган жерлер бар. Протоколго ылайык укуктук жумушчу топторго 2020-жылдын 15 февралына чейин 114 чакырым аралыктагы чек ара аймагын аныктоо боюнча макулдашылган позицияны берүү тапшырылды.
Топографиялык жумушчу топторго Баткен районунун жана Исфара шаарынын ортосундагы Самаркандек жана Көкташ тилкелеринин ортосундагы жерлерди аныктап, жерлерди алмашуу боюнча макулдашылган сунуштарды 2020 жылдын 1-мартына чейин иштеп чыгуу тапшырылды. Тараптар Чорку Хаксай Ворух, Көкташ Ортобоз унаа жолдорунда биргелешкен күзөтүүнү улантууга, Исфара Ворух жана Баткен Исфана унаа жолдорунун кесилишинде жол чырактарын, байкоо камераларын орнотуу чараларын көрүүгө макулдашты. Чектеш облустардын жергиликтүү бийлик органдарына окуяларга жол бербөө, ошондой эле чектеш райондордун калкынын зарыл маселелерин чечүү максатында түшүндүрүү, алдын алуу иштерин жүргүзүүнү күчөтүү тапшырылды. Социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерди өнүктүрүү, чыр-чатактардын алдын алуу максатында Баткен облусунун жана Согди облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын ар тараптуу кызматташуусу активдештирилет. Тараптар кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча комиссиянын, жумушчу топтордун ишин, чек ара маселелери боюнча жолугушууларды жалпы маалымдоо каражаттарында чагылдыруу боюнча макулдашууларды катуу кармануу тууралуу бир пикирге келишти. Жалпысынан жыйын мына учурашууда тажик тараптан дагы ушул маселени мындай жылдырайлы деген ой максаттары бар. Мындай мурдага караганда ушул маселелерди чечишибиз керек, баягы алмашуу иштерин кылышыбыз керек, ошолорду бир кандайдыр жыйынтыкка алып келиш керек деген жакшы ойлор айтылды. Биз кийинки ушул топографиялык жумушчу топ менен укуктук топтун кийинки учурашуусун 21-январга белгилеп, нота берилип, азыр биз тажик тарап менен макулдаштык. Ал арада чек ара маселеси парламентте дагы сөз болду. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев чек араны чечүүдө сабырдуулук керек деп эсептейт. Ал эки өлкө эли кылымдан кылымга өтө сый, бири-бирин колдоп жакын дос, тууган болуп жашап келгендигин белгилейт. Мына ушул жагдайды эске алганда ал кыргыз-тажик калкынын тамыры, үрп-адаты бир болгондуктан чек араны акыл жана тынчтык жолу менен чечиш керек деген оюн карманат. Кыргызстан менен Тажикстан бул коңшу, бир тууган, боордош мамлекеттер. Кылымдан кылымга чогуу жашап келатабыз. Бул маселелерди бүгүн эле чыккан жок. Бул Союздан келаткан, Советтер Союзу тарагандан кийин калган бизге бир мурас. Себеби дегенде анда өзүңүздөр билесиздер, ал убакта баягы ортобузда чек ара жок эле, бир мамлекет болуп ошентип иштешип келгенбиз. Ошол мурастын калган ошол татаал мурастарды азыр чечүүгө биз мажбур болуп атабыз. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашык. Чек арадагы делимитация жана демаркация маселелерин чечүү үчүн эки өлкөнүн өкүлдөрү 20дан ашуун аргандай деңгээлдеги жолугушууларды өткөргөн. Ал эми депутат Умбетали Кадаралиев 2019-жылы жогорку кеңеш чек ара маселесин бир нече жолу талкуулаганы менен жыйынтык чыкпай жаткандыгын айтат. 2002-жылдан бери, мына 18 жылдан бери биз кыргыз тарап дайыма айтабыз. Чечип алайлы, тактап алайлы бул чек араны. Силерге да керек, бизге да керек. Бул мамлекеттин ичиндеги бүт тынчтык, азыр деген чоң геосаясат болуп атат. Башка мамлекеттер, башка державалар, башка иштер болуп кетиши мүмкүн. Силердин ичиңерде дагы өзүңөрдүн оппозицияңар бар, өзүңөрдүн да противостоянияңар бар. Эң көйгөйлүү маселе бул чек ара, ошон чек аралык чечкиле деп биз кыргыз тарап дайыма ошентип айтабыз да. Сөзсүз түрдө эки тарап болуп чечпесек бул маселе чечилбейт. Ошол эле кезде чек арадагы кырдаалга байланыштуу эки өлкөнүн мамлекет башчылары телефон аркылуу сүйлөшүп, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, мыйзам бузгандарды жазалоо зарылчылдыгын белгилешти. Президенттин тапшырмасы менен өкмөт өкүлдөрү 14-январда Тажикстанга барып, коңшу өлкөнүн жетекчилери менен жолугушуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Бул багытта өкмөт 16-январда Баткен шаарында чек ара маселелери боюнча координациялык кеңешме дагы өткөрдү. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, мамлекеттик чек ара кызматынын, Ички иштер министрлигинин, Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышышты. Кеңешмеде чек ара аймактарында коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу, облустун социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча маселелер каралды. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча калк арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, чек ара кызматташтыгын бекемдөө тууралуу маселелер талкууланды. Өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаровдун айтуусунда 2020-жылы эки тараптуу достукту чыңдоо жана соода алакасы боюнча бир топ иш-чаралар өтүүсү мерчимделүүдө. Биздин Баткен жана Согди областынын жетекчилерине мына бир топ
мына ушу чечимдин алкагында милдеттер жана тапшырмалар коюлду. Атап айтсак, мына өзгөчө чек арага жакын аймактарды элди коопсуздугун эң оолу биринчи сактоо. Мына ошонун натыйжасында азыркы мына технологияларды колдонуу менен бирге ушул видеокамераларды коюу, аны менен бирге чектеш аймактарда жолдорго мына светофорлорду жайгаштыруу. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. Белгилей кетсек, 10 январдан 11-ине караган түнү тажик жарандары Баткен районунун тургундарына таш ыргытышкандыгы кабарланган. Мындай көрүнүш түнү менен 2 рет кайталанып, чек арачылар барган учурда ок дагы атылган. Ал эми күндүз кыргыз жарандары Ош Баткен Исфана жолун бууп бир нече сааттан кийин ачылган. Учурда чыр-чатак болгон аймакта абал турукташкан. Сүйүн Айтагаева, Бактыбек Маматзаев, Пирамида жумалыгы. Чүйдүн айланма жолундагы транзиттик зонада жайгашкан май коюучу жай курчоого алынды. Казакстан тарап транзиттик жолдун аймагын убактылуу курчап койду. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Буга чейин күбөлөр айланма жолдогу транзиттик зонада жайгашкан май коюучу жай курчоого алынгандыгын айтып, видеосун таратышкан. Видеодо аскер формасын кийген кишилерди көрүүгө болот. Ал эми чек ара кызматы Бишкек Нарын Торгарт жолунун аймагында Казакстанга тиешелүү 800 метрлик транзиттик аймак бар экенин эскертет. Алардын маалыматы боюнча аталган аймакты Казакстан тарап тикенек зым менен убактылуу курчоого алды. Эки өлкөнүн жарандарына тең Казакстандын аймагындагы Азия жана достук май коюучу жайына кирүүгө тыюу салынды. Ал эми транзиттик жол айдоочулар үчүн ачык. Кыргызстандын транзиттик жолго кирген эки тарапка тең транзиттик жолдогу эрежелер тууралуу маалымат берген кошумча белгилер, маалыматтык такталар илинет. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргызстандыктарды транзиттик жолдо жүргөндө эрежелерди сактоого чакырат, ошондой эле жолдо токтобой өтүү керектигин эскертет. Президент Сооронбай Жээнбеков Афганистандын Кыргызстандагы элчиси Мухаммад Иса Мизбахты дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Жолугушууда өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу, анын ичинде соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы кызматташуунун азыркы абалы жана келечеги тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Мухаммад Иса Мизбахтын кыргыз-афган мамилелерин бекемдөөгө кошкон салымына токтолуп, Афганистан менен карым-катнашты тереңдетүү өлкөнүн тышкы саясатынан маанилүү багыттарынан бири экендигин баса белгиледи. Акыркы жылдардагы эки тарапташуу кызматташуунун оң динамикасын, ошондой эле Афганистандын президенти Мухаммад Ашраф Ганинин Кыргыз Республикасына 2019 жылдын июнь айында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйынына катышуунун алкагында жасаган ийгиликтүү иш сапарын жана 2019 жылдын апрелиндеги Афганистандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббанинин биринчи расмий визитин канааттануу менен белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков Мухаммад Иса Мизбахка бекем ден-соолук, бакубаттуулук жана ишмердүүлүгүндө мындан аркы ийгиликтерди каалады. Россиянын президенти Владимир Путин 15 январда федералдык жыйынга кайрылуу жолдоп, баш мыйзамга олуттуу өзгөрүүлөр кирерин билдирип, кайрылуусунан кийин өкмөт отставкага кетерин билдирди. Анын себебин өлкө башчысынын демилгеси менен Конституцияга киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө ылайык президенттин чечимдерин кабыл алуусуна мүмкүнчүлүк берүү үчүн деп түшүндүрдү. Бул тууралуу Дмитрий Медведев мындайча түшүндүрмө берди. Владимир Путин бир катар өзгөрүүлөрдү белгиледи. Алар аткаруу, мыйзам чыгаруу, сот бийлигинин балансына таасир этет. Биз өкмөт катары президентке айтылган нерселерди ишке ашыруу үчүн тийиштүү чечимдердин кабыл алуусуна мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мындан улам Конституциянын 117 беренесине ылайык өкмөттүн отставкага кетишин туура деп эсептейм, деди. Путин Медведевке коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары кызматын сунуштап, өлкөнүн коопсуздугу менен алектенүүгө чакырды. Ошентип президент Владимир Путин Медведевдин ордуна Михаил Мишустинди сунуштады. Мамлекеттик дума болсо Мишустиндин талапкерлигин 383 добуш менен колдоп берди. 53 жаштагы Михаил Мишустин 2010 жылдан бери Орусиянын салык кызматын жетектеп келген. Украинанын премьер-министри Алексей Гончарук дагы кызматтан кетүү үчүн арызын жазды. Мен бул кызматка президенттин программасын ишке ашыруу үчүн келгем. Ал мага ачык жана тактыгы менен үлгү болуп келди. Бирок президентке карата ишенбестик жана наразычылыктардан арылтуу үчүн кызматтан кетүү арызын жазып, парламентке жөнөтүү үчүн президентке тапшырдым деп Гончарук Фейсбуктагы баракчасына жазды.
Президенттин аппараты кызматы Владимир Зеленский арызды кабыл алганын жакында карай турганын билдирди. Буга чейин Украинанын лидеринин сайтында Гончаруктун тажрыйбасыздыгына байланыштуу аны кызматтан кетирүүнү талап кылган электрондук петиция пайда болгон эле. Алексей Гончарук өкмөт башчылыкка өткөн жылдын 29 августунда келген. Ага чейин президенттик аппарат башчысынын орун басары кызматында иштеп келген. Балдарыбыздын дени сак, билими терең, коопсуздугу бекем болуусу мамлекеттин көңүл борборундагы маселе эмеспи? Аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү ар бир баланы, үй бүлөнү коргомайынча натыйжа бербейт. Мына ошол себептен быйылкы жылды президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыялады. Жарлыкка ылайык буга чейинки белгиленген эки негизги багытта улуттун өзөгүн түзгөн үй бүлөнү сактоо дагы кошулуп жатат. Анткени мамлекеттин башкы максаттарынын бири балдар үйлөрүн жана карылар үйлөрүн реформалоо. Өткөн 2 жылда региондорду мындан ары өнүктүрүүгө зарыл шарттарды калыптандырган негиздер түзүлдү. Кайра иштетүү, өнөр жайында жаңы долбоорлор, инфраструктураларды жана социалдык чөйрөнү жакшыртуу боюнча долбоорлор ишке киргизилди. Ал эми өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында мамлекеттик жана муниципалдык тармактар сапаттуу кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү. Бул багытта миграция агымын азайтып, аймактардын социалдык, экономикалык абалын жакшыртуу иш-аракеттери быйыл дагы уланат. Быйылкы жылга багытталган жарлык тууралуу кененирээк кесиптешим Сүйүнай Тагаева баяндайт. Ар бир адам үчүн бала жашоонун маңызы, балдардын дени сак, билими терең, коопсуздугу бекем болуусу мамлекеттин көңүл борборундагы маселе. Бул багытта балдар ар дайым ар тараптан колдоого муктаж. Мындан улам аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген. Жетим жана кароосуз калган балдарга камкордук көрүү зарылдыгы жаралды. Мына ушул багыт биринчи орунга коюлуп, өлкөнүн келечек түптөөчүлөрүн коргоо, колдоо максатында быйыл президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдар коргоо жылы деп жарыялады. Белгилүү болгондой, Сооронбай Шарипович президенттик ишинин алгачкы жылын 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп атаган. Бул мамлекеттик саясат бир топ комплекстүү чараларды өзүнө камтыган болчу. Бул ошол экономиканы өнүктүрүү, жерлердеги ишкерлерди колдоо, өлкөнүн экспорттук потенциалын колдоо. Муну менен катар ошол региондордо жумушчу ордуларын түзүү менен бирге ички миграцияны кыскартуу бул негизги максаттардын бири болгон. Анткени ички миграция биздин үй бүлөлүк институтка терс таасирин тийгизгенин адистерди айтып келишет. Мамлекет башчысы да буга чейин бир нече ирет буга көңүл бурган болчу. Мына ошо ички миграциянын үй бүлөлүк институтка тийгизген терс таасирин негизинде биздин балдардын абалынын начардыгы жашыруун эмес. Ошондуктан быйылкы 2020 жылды мамлекет башчысы буга чейинки жарыяланган региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү багыттарына кошумча ошо балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Өлкөнүн калкынын 1/3-нен көбүн балдар түзөт. Жакырчылыкта жашаган балдардын көрсөткүчү жогорку бойдон калууда. 5 жашка чейинки балдардын 1/3-нен көбү мектепке чейинки билим берүү жеткиликтүү эмес. Ар бир 10 бала мектепке чейинки даярдоонун уюшулган программасына тартылган эмес. Интернаттык мекемелерге жиберилген балдардын саны азайбай келет. Социалдык коргоо, бала багып алуу, асырап алуу, кам көрүү системасында коррупциялык көрүнүштөр жоюла элек. Дал ошол себептен быйылкы жылда аткарылуучу иштердин басымдуу бөлүгү балдарды колдоого арналганы турат. Кыргызстандын калкынын көпчүлүк бөлүгү жашаган аймактарда биздин жарандарыбызга ыңгайлуу жашоо шартын түзүү болгон негизги максаты. Албетте бул жергиликтүү ошо биздин ата мекендик экономиканы көтөрүү, кайра иштетүү ишканаларын түзүү. Албетте ошонун натыйжасында кошумча жумуш орундарын түзүү менен ички миграцияны кыскартууга түрткү жана өбөлгө болуу. Биз кечээ да белгиледик, бүгүн да кайталайбыз. Ички миграцияны баса белгилегенибиздин себеби бул көрүнүш биздин балдар үй бүлө институтуна таасирин тийгизет деп белгиледик. Аны дагы бир жолу айтабыз. Ошонун натыйжасында биздин аярлуу катмар балдарга болгон мамлекет тарабынан колдоо талап кылынат. Кыргызстанда кароосуз жүргөн ар бир 5 баланын 4-өнүн ата-энеси эмгек миграциясына кеткендер. Азыркы кароосуз балдар эртеңки толук бир муун болуп чыгат деген көйгөй көптөн бери айтылып келет. Бирок кандай чечим керек? Өспүрүмдөр арасындагы суицидти териштире келгенде басымдуу бөлүгү ата-энеси менен жашабаган болуп чыгууда. Мигранттардын балдары жакырлардын да катарын толуктайт. Ошол себептен президент быйыл бул багытты мамлекеттик деңгээлде колго алды. Бул аябай чоң маселе.
ушу ички миграция, сырткы миграциянын айынан көптөгөн балдар чоң эне чоң аталары, тайэнелери менен кээде болсо жөн эле тааныштардын ичинде калып калган случайлар болуп атпайбы, баламды карай тургула деп. Анан балдардын эмгеги дагы балдар окуудан калып иштеп жатышат. Жаш этелек балдар болуп атат. Ушул проблемалар көп. Бул ушундай бир чоң, мен ойлоп атам, бир чоң программа кабыл алынат го. Мунун артында бир концепция, анан ошого жараша иш жүргүзүлбөсө, балдар бул жаш балдарга камкордук көрбөсөк, балдар оорулуу болуп калса, балдар билим албай калса, мамлекеттин келечеги болбой калат. Жалпы өлкө аймагындагы аутизм менен жабыркаган балдарга көмөк көргөзүп, алардын интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө борбордогу колдон колго аталышындагы уюм жардам берип келет. Республикада бул ооруга чалдыккан балдар көп болгондуктан аталган уюмга балдар алдын ала 2 жыл мурун каттоого турушат. Бул жайда балдар менен бирге алардын ата-энелери үчүн дагы атайын окуулар өткөрүлүп турат. Аталган борборду аймактарда дагы кеңейтүү багытында уюм региондордо кеңселерин көбөйтүү алдында. Биз азыр балдар менен ушу поведенческий специалисттер бизде бар, эрготерапевттер, логопедтер иштейт балдар менен. Анткени бизге келген балдар сенсорный интеграциянын специалисттери бар да, эми өзүңөр билесиңер, аутизмге чалдыккан балдардын имитациясы жок, келгенде балдар сүйлөбөйт, мындай инструкция укпайт, эчтеке жазышпайт. Анан ошо биз жазып аткан жана занятиянын негизинде анан ошо балдар уламыл оңолот. Анан биздин негизги максат, что биздин балдар ошо качан даяр болгондо биз детсад же мектепке жибергенге аракет кылабыз да. Келечекте Кыргызстан санариптешкен өнүккөн мамлекет болот деген максат коюлган. Ал эми санариптешүү биздин балдарыбыздын катышуусусуз мүмкүн эмес. Өткөн жылы балдардын өнүгүү көрсөткүчү 72%дан ашты. Мектепке чейин 5 жаштан ылдый окутулуп жаткан балдардын саны 64%ды түздү. Мектепке кирүү алдындагы билим 91% балдар үчүн жеткиликтүү болуп калды. Мектептин өнүгүүсү жаңы технологиялар менен тыгыз байланышкан. Бардык мектептерди интернет, компьютердик класстар менен мультимедиалык техникалар менен камсыз кылуу жаатында өткөн жылы өлкөдө бир топ аракеттер көрүлдү. Эгерде чыныгы биз 2020 жылды балдардын укугун колдоо боюнча жана коргоо боюнча ийгиликтүү өттү деп айтсак, анда биринчиден баланын ушу үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактоо боюнча көп чараларды көрүш керек. Биринчиден ушу айыл жеринде, ал үчүн бизде социалдык кызматтарды айыл жеринде түзүш керек. Себеби бүгүнкү күнү айыл жеринде, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, шаар деңгээлинде деген үй бүлөнү колдоо боюнча, балдарды коргоо боюнча социалдык кызматтар жетишпейт. Экинчиден бизде ушу ар бир балага карата зордук зомбулоонун түрлөрүн баарын токтотконго, ушу жокко кетиргенге мындай эффективдүү чараларды көрүш керек. Эми буга чейин белгиленген багыттар быйылкы жылы дагы мамлекеттин саясатынын артыкчылыктуу багыттары бойдон калууда. Алсак 2019 жылдын эсебинен санариптик трансформация ишин жүргүзүүдө жалпы 25 000 чакырым интернет чубалгылары, тагыраагы 394 саламаттыкты сактоо мекемеси, 2106 мектеп, 115 сот органдары жана 207 айыл өкмөтү интернетке туташтырылды. Андан тышкары учурда түндүк системасы дагы ийгиликтүү жүзөгө ашырылууда. Негизги ушул кылынган иштердин жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө экинчи баскычы же болбосо ошол кийинки көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча атайын максаттар коюлду. Буга байланыштуу ушул кабыл алынган указда дагы биздин биринчи кезекте ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ушул жаңы технологияларды, информациялык баягы көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча дагы чоң максат турат. Анткени деген биринчиден ошол сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө ошол өзү кызматкерлер колдонуунун баягы деңгээлин же болбосо сапатын күчөтүш керек. Ал эми салык органдарына отчет тапшыруу ишкер үчүн чоң машакаттардын бири болуп келген. Ал эч кимге деле жашыруун эмес. Бюрократиялык бут тозууларды эске албаганда да башка формалдуу иш кагаздарын жөндөө үчүн көп убакытты кетирип келген. Если раньше бизнесу необходимо было ездить, распечатывать Бизнеске бүгүн салык органдарына барып убакытын коротуунун кереги жок. Электрондук жеке кабинет аркылуу эле бардык жол жоболорун бүтүрүп койсо болот. Учурда пилоттук негизде иштеп жатса, 1 апрелден тарта толук кандуу иштеп баштайт.
Бүгүнкү күндө 600дөн ашуун субъект өз иштерин салык кызматына келбей эле бүтүрүп жатышат. Анткени ачыктык бар экенин туя башташты. Согласовывается, утверждается. Ал эми Санарип Кыргызстан концепциясынын алкагында өлкөнү санариптештирүү жумуштары үчүн 2020-жылдын бюджетинен 500 миллион сом каралган. Анын 40 миллион сомго жакыны салык кызматына бөлүнүп берилет. Анын алкагында жаңы технологиялардын жардамы менен сапаттуу, тез кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү жакшырат. Анан дагы экономиканы туруктуу өнүгүү багытында, бул ошол айыл чарба багытында. Ал жерге жанагы жаңы ыкманын негизинде жалпы айыл чарба тармагынын потенциалын, ошол эле учурда биздин ички ушу тармакта иштеген ишмерлерге тиешелүү шарттарды түзүп берүү, бул эң негизги багыт, бул ошол эле Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында. Буга чейинки 2 жылда региондорду мындан ары өнүктүрүү үчүн негизги пайдубалдар төптөлдү. Санариптештирүүнүн алкагында сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча масштабтуу иштер жасалды. Дагы бир ири жана маанилүү багыт катары коррупцияны жоюу аракеттери аталып келет. Эң олу ушул максатта өлкөдөгү бардык процесстерди, анын ичинде мамлекет менен жарандардын мамилелери, башка мамлекеттер менен болгон соода сатык жана башка карым катнаштардын бардыгын санариптештирип, мунун арты менен коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу иштери жүрүп жатат. Буга кошумча дагы өзгөчө белгилей кетчү нерсе, Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында да баса белгиленген. Кыргызстан санариптештирүүнүн негизинде өнүккөн маалыматтык өлкө болуу максатын койгон. Ал эми санариптештирүү бул келечектин иши. Бул жерде биздин балдарыбызсыз бул максатты ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан булар бири-бирин баягы улай кеткен саясат деп айтсак болот. Мен дагы кайталайм, буга чейинки ушу 2 жылдык саясат негизинде өлкөнүн каржылык, экономикалык, укуктук базасы чыңдалып, эми биздин балдарга кеңири мазмунда балдарды колдоо саясатын күчтөнтүүгө бардык шарттар бар. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эң маанилүү милдети катары үстүбүздөгү жылыдагы аймактарды өнүктүрүү улантылып, бул багытка өзгөчө көңүл бурулат. Кепилдик фонду былтыр ишкерлерге 921 миллион сомго кепилдик берген. Ал эми жалпы берилген насыянын суммасы 2 миллиард 900 миллион сом болгон. Анын 90% эли жеринде жайгашкан ишканаларга багытталган. Биз өзүбүз да ойлонуп атабыз, жаңы бир интенсивдүү кой чарба продукция программаны иштеп чыкканбыз. Анан ошону дагы президентибиз билет экен. Ал киши айтты, бизге тапшырма берди. Биринчи этти экспортко чыгарган маселесин чечкиле, себеби калганын биздин ишкерлер өзүлөрү эле чечип коет. Малдын көбөйтүш, анын асыл тукумга чейин жеткирүү маселесин. Анан эми эгерде биз дагы келерки жылдын да планын айта кеттик. Быйылкы жылга Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун дагы чоң пландары бар. Алардын бири долбоорлорду каржылоону 105 миллион долларга чейин көбөйтүү. Айтмакчы, аталган фонд тарабынан былтыр 379 миллион долларга жеткен 2300дөн ашуун долбоор каржыланган. Ал эми жаңы долбоорлорду ишке киргизүүгө фонд 77 миллион доллар бөлгөн. Каржынын эсебинен Баткен, Нарын жана Талас областарында алгачкы стартап долбоорлор ишке берилген. Эми быйылкы жылы аталган фонд аймактарды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтө турган программаларды каржылоого басым жасайт. Андан тышкары 2020 жылы биздин өзгөчө максат бул кластердик каржылоо деп атайбыз. Бул айыл чарба продукциясын өстүрүп өндүргөндөн баштап сатууга чейин жеткизүү. Бул кластердик программа эки тарапты камтыш керек. Бир тараптан дыйкандар чыгарып аткан сельхоз айыл чарба продукциясын өндүрүү жагынан жардам берүү, анан экинчи тараптан болсо ошол өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын чогултуп, кайра иштетип, анан сатууга чейин жеткизүү. Президенттин тапшырмаларын аткаруу үчүн ички миграцияны токтотуу менен аймактарды өнүктүрүүгө шарттарды түзүү. Айыл банктын жетекчилиги дагы өзүнүн кредиттик саясатын эле жерине көңүл бөлүүгө багыттап, майда насыяларды берүү ишин киргизген. Жалпылап айтканда, өткөн жылы айыл чарбасын каржылоо 60%га жогорулаган. Быйылкы жылы дагы атайын бөлүштүрүү системасы аркылуу региондорду колдоо саясаты улантылат. Азыр айыл банктын алдында дагы эки маселе турат. Анын бири айыл жергесинде насыялоону кеңейтүү жана экспортту
жогорулатуу, импортты кыскартууга жана жалпы сан аймактарды өнүктүрүүгө жардам берүүчү долбоорлорду табуу үчүн кошумча ресурстарды киргизүү. Сатуу логистикалык борборлорду ачканга жардам бергиле деп ушундай сунуш берип атат. Ошону биз аткаранга аракет жасап атабыз. Быйыл буюрса дагы кошумча каражаттардын булактарын караштырабыз. Адан тышкары биз өзүбүздүн стратегиябызды ушул ири кредиттердин мындай майда жана орто көлөмдөгү кредиттерге көңүл бурабыз. Буюрса ошонун негизинде быйыл дагы эле ушул багытта иштер алып баратабыз. Ушундай эле багытта дагы бир өлкөнүн финансылык институту РСК банктагы иштеп жатат. 2019-жылы ал жалпы суммасы 8,5 миллиард сомду түзгөн 10 000 кредит алуучуга насыя берген. Ал эми ири долбоорлордун катарын кредиттердин эсебинен ишке ашырылган атамекендик продукцияны чет өлкөлөргө экспорттоого толуктады. Быйылкы жылга биз региондорду колдоо иш аракетин дагы улантабыз. Мындан сырткары биз ошол мобильный банкинг биздин тиркемебизди дагы күчөткөн аракет кылабыз. Себебинде биз түшүнүп жатабыз, азыркы кезде көпчүлүк элдер цифровизацияга байланып көпчүлүк банкка да келбей, бүт биздин сервистерди колдонууга аракет кылып жатышат. 2018-жылы Кыргызстандагы көмүскө экономикадагы акчанын суммасы 133 миллиард сомдон ашыгыраак болуп, жалпы ички дүң продукциянын 1/4 жакынын түзөрү белгилүү болгон. Ал эми айрым эксперттердин пикиринде мындан да жогорку деңгээлде. Бул көрүнүштөргө биринчи кезекте коррупция, татаалдашкан отчеттуулук менен айып пулдардын төмөндүгү себеп болууда. Серепчилер санарип формат менен бирге фискалдык тармакта ачыктык пайда болот деген үмүттө. Учурда мамлекеттик деңгээлде алгачкы жолу тандалып алынган приоритеттүү багыт соңуна чыгып, жемишин бергиче улантылып жатат. Бул реалдуу эле коюлган максат да. Анан эми бул натыйжасын дароо эле бере койбойт. Бир жылдын ичинде эле бул маселе чечилип кетпейт. Анткени баштаганда болчу. Баягы 12 жылдын артында эле доңуз жылы, чычкан жылы деп эле анан ошойдон өтүп кетип калчу да. Натыйжаларын деле анан кайсы жылга эмне деген болгон билбей деле калчубуз чынында. Анан бул улантылып, мурунку коюлган максат кийинкиге дагы уланганы бул жакшы болуп атат. Анткени бул региондорду өнүктүрүү бул 1 жыл, 2 жыл эмес, президенттин сурогу ушу 6 жылга чейин улана турган иш. Региондорубузда көптөгөн проблемалар бар. Аймактарды өнүктүрүү мамлекет башчысынын мөөнөтү бүткөнчө улана турчу багыт. Себеби 1-2 жылдын ичинде бул багытты толук колго алуу мүмкүн эмес. Буга чейин мамлекеттик саясат жылына бир багытта тандалып алынып, ал соңуна чыкпай эле унутулуп калчу дейт серепчилер. Бул жалпы 3 багыт бир тутум катары тандалып, алардын өзөгүн балдарды, үй-бүлөнү колдоо тургандыгы эң туура чечим дешет алар. Себеби ар бир баланын артында үй-бүлө, ал эми үй-бүлөнүн аркасында бүтүндөй бир коом турат. Бул 3 багытты бөлүп кароо дагы мүмкүн эмес. Эбегейсиз каражатты талап кылган бул 3 багыт акырындык менен үзүрүн берери талашсыз. Сүйүнөй Тагайева, Нурдан Карбеков, Пирамида жумалыгы. Тоо койнунда орун алган Кыргызстандын ажайып кооздугу туристтерди 4 мезгилде тартууга ылайыкташкан. Учурда өлкөдө кышкы туризм кызуу жүрүп жаткандыктан тоо лыжа базаларында эс алуучулар арбын десек жаңылышпайбыз. Ошол эле учурда кышкы туризмге көңүл бурулбаган жагдайлар дагы жок эмес. Кыргызстанда кышкы туризмдеги лыжа тебүү мезгили декабрь айынан баштап апрелге чейинки убакытка уланат. Өлкөдө кышкы эс алуу кеңири жайылгандыктан чет өлкөдөн келген туристтердин саны арбын. Алсак Европа, Азия, КМШ мамлекеттеринен бир катар туристтер эс алганы келишет. Туризм департаментинин маалыматына таянсак, өлкө аймагында 22 тоо лыжасы болсо, анын 16сы лыжа базасы жергиликтүү жана чет элдик туристтерге кызмат көрсөтөт. Алар Каракол, Зил, Нооруз, Төө Ашу, Чуңкурчак жана башкалар. Ал эми ишемби, жекшемби күндөрү эс алгандардын саны башка күндөргө салыштырмалуу жогору. Эс алуунун наркы лыжа базаларынын шартына, кызмат көрсөтүүсүнө жараша эсептелет. Кышкы эс алууга кызыккандар арбаганы жакшы, бирок айрымдары өз коопсуздугунун камын көрбөй, автоунаалардын баллондоруна түшө калып, кырсыкка учурагандары дагы жок эмес. Мына ошол кышкы туризм боюнча алдыда сөз кылабыз.
сейшемби, жекшемби күндөрү эс алгандардын саны башка күндөргө салыштырмалуу жогору. Эс алуунун наркы лыжа базаларынын шартына, кызмат көрсөтүүсүнө жараша эсептелет. Эс алуу аябай жакшы, күн аябай жакшы. Ойдогудай, элдин маанайы да жакшы, эл көп бүгүн. Биринчи келип атат элек. Күн да жакшы, мына жакшынакай чыгып турат. Кыргызстандыктарга жакшылык каалайбыз, тынччылык каалайбыз. Ар дайым эс алууңарды, баарыңыздар тынччылык, эс алуу каалайбыз, а? Хорошее настроение. Люблю кататься. Это хобби. Хотел бы призвать всех, чтобы катались, учились, падали. Кыргызстанда кышкы туризмдеги лыжа тебүү мезгили декабрь айында башталып, апрелге чейин уланат. Өлкөдө кышкы эс алуу кеңири жайылгандыктан чет өлкөдөн келген туристтердин саны арбын. Алсак Европа, Азия, КМШ мамлекеттеринен бир катар туристтер эс алганы келишүүдө. Кыргызстанда жалпы 27 тоо лыжасы бар. Анын 15и иштеп, жергиликтүү жана чет элдик туристтерге кызмат көрсөтүүдө. I have gone to so many restaurants here, so I enjoy the Kyrgyz local food. Биз 2 жума мурун Индиядан келдик. Бул жак бизге абдан жагууда. Өзгөчө улуттук ашкана жана маданияттар таасир калтырууда. Адамдар сыпайы меймандос келишет экен. Ал эми Кыргызстандын тоолору бул өзүнчө эле тема. Айланада эмне деген кар, анын кооздугу. Биз аябай таң калдык. Resorts, it is very good place and we have enjoyed a lot. Албетте мен алгачкылардан болуп тоолорго көңүлүмдү бурдум. Кыргызстандын тоолору ушундай кооз жаратылышты сөз менен толук сүрөттөө мүмкүн эмес экен. Бул жердин абасы таза, бизге абдан жагып жатат. Биринчиден ошол сырттан келип аткан туристтердин санын көбөйтүшүбүз керек. Албетте, бирок бир гана санга басым жасабастан, анын сапатына да басым жасашыбыз керек. Ошондуктан биз ушул жылдын 2019-жылдын башында жана мамлекеттик, өкмөттүк стратегиялык туризм чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча программаны кабыл алганбыз да, ошол программанын алкагында маркетинг же болбосо үгүт иштери да бар. Ошонун негизинде биз маркетинг иштерин жүргүзүү боюнча стратегия, андан сырткары жанагы сегментация деп коет, сегменттик рыноктарды аныктап чыкканбыз. Ошонун алкагында биз бүгүнкү күндө Кыргызстандын туризмине кайсы жерден көбүрөөк келет дегенди аныктап чыгып, негизги туристтик рыноктарды бул араб мамлекеттери, Европа, чыгыш түштүк Азия мамлекеттери деп белгилеп алып, ошол жерге басым жасап, дайым барып жана роудшоулорду өткөрүп атабыз. Жайкы туризмге караганда кышкы туризм көбүрөөк киреше алып келет. Жыл өткөн сайын Кыргызстанга келген туристтердин саны көбөйүүдө жана келүүнү каалагандар дагы арбын. Буга чейин жайкы туризмге көбүрөөк басым жасалып келсе, учурда жылдын 4 мезгилине тең туристтерди тартуу иштери жүрүүдө. Өзгөчө кышкы туризм көбүрөөк киреше алып келгендиктен өлкөнүн кооз жерлеринде жаңы тоо лыжа базаларын ачуу дагы пландалууда. Туризм департаментинин жетекчиси Максат Дамирулу Кыргызстан Швейцария ортосунда туризмди өнүктүрүү багытында 10 жылдык программа кабыл алынгандыгын белгилейт. Кышкы туризмди өнүктүрүү боюнча анан концепциянын алкагында албетте ал жерде инвестицияларды тартуу боюнча, ошол тоо лыжа базаларынын тегерегинде инфраструктураны жакшыртуу боюнча бир иш-чаралар болот. Бир 2-3 жылдын ичинде барып буюрса азыркы болуп аткан тоо лыжа базаларынын стандарттары жогорулап, сапаты көрсөтүп аткан кызматтын сапаты жогорулап, андан сырткары дагы ошол тейлөө кызматында болуп аткан ошол тоо лыжа базаларынын саны дагы көбөйөт деген ойдобуз. Учурда Ысык көл облусунда кышкы туристтик эс алуу убагы абдан ийгиликтүү өтүп жатат. Эс алуу күндөрү жылдагыдан туристтердин көп каттамы байкалууда. Буга аймактагы аба ырайынын жылуу болушу жана кардын калыңдыгы дагы жакшы жагдай түздү. Ал эми жакында америкалык CNN каналы Кыргызстанды саякаттоого эң ылайыктуу делген 20 өлкөнүн катарына киргизди. Айдай берсең, оң бут менен кайрылабыз мынакей, айдай беребиз мына. Көрүңүзбү? Тоо койнунда орун алган Кыргызстандын ажайып кооздугу туристтерди өзүнө тартууга ылайыкташкан. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл өлкөдө кардын аз жаагандыгына байланыштуу кышкы туризмдин расмий ачылышы кечирээк башталды. Буга карабастан кышкы оюндарга кызыккандар баллон менен муз тээп түрдүү жаракаттарды алып, ден соолугуна залакасын тийгизгендер дагы жок эмес. Мен балдар менен муз тээбем деп баллондон муз тээп мен кулап түштүм. Мен кулап түшүп же жолду эме алып, мен 3-чү позвоночным сынып, операция кылып, операцияда 9-да алганбыз. Азыр уже басып калдым. Бирок жаныма киш керек. Баллонго түшпөй эле коюш керек. Колдон келсе.
1 январдан тарта Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна тоодон эс алып жүрүп жаракат алган 60ка жакын бейтап кайрылган. Алардын 30га жакын адамы ооруканага жаткырылган. Алардын басымдуу бөлүгү сөөктөр менен жабыркагандар. Өткөн жумада түшкөндөрдүн 2 номурткасы сынган болчу. Патология позвоночника деген отделение жаткызылып, дарыланып атышат. Анан кийин сан сөөктөрү сынган, кол сөөктөрү сынган оорулар көп эле. Жумасына 2-ден 3-тө могу 6-чы дем алыш күндөрү 7-8 киши сөзсүз түрдө кайрылат. Алардын кайрылгандардын жарымы жаткызылат, дарт аныкталгандан кийин калган амбулаторлук жардам көрсөтүлөт. Тилекке каршы быйылкы жылдын эсебинде арка сөөгү сынган бейтаптар дагы бар экен. Аталган ооруканага тоодо муз тээп жүрүп жаракат алгандар күндө санап келет. Тажрыйба көрсөткөндө өзгөчө баллон менен түшкөндөр ден соолугуна оор залака келтиришет. Бул кыз ошо кече түштү. Тоодон жыгылып, жанагы баллонный деген бир проблемабыз болуп атат азыр. Уже 10 чактан ашык ушу көп кар жаабаса деле 10 чактан ашык киши түштү да омурткалары сынып. Баллондо муз тебүү, лыжа же дагы башка түрлөрүнө караганда алда канча арзан, бирок анын коопсуздук жагы өтө опурдалдуу экендигин эске алуу зарыл. Анткени 2 жыл мурун баллон кырсыгы 2 адамдын өмүрүн алган. Мындан улам дарыгерлер эс алуу маалында абайлап жүрүп, муз тебүүнүн коопсуз жолдорун тандоону сунушташат. Биринчи тоого чыкканда эс алууну билиш керек. Чана тепкенди, лыжа тепкенди билиш керек. Эгерде биринчиден барып атса, жана инструктор деген бар, ошондон сабак алыш керек. Көпчүлүк кайрылгандар жана баллондон жыгылгандар болуп атат. Баллондон жыгылганда бу жерде эч кандай инструктор да жардам бере албайт, себеби баллон күйлөнгөндөн кийин ал өзү токтомойчу токтото албайсыңар. Ошо менен келип бир нерсени сүзүп жаракат алгандар көп. Же болбосо баллондон жыгылып коймолчагын сындыргандар, омурткасын сындыргандар аябай көп. Ошон үчүн биз врачтар баллондон тепкенге каршыбыз. Деген менен быйыл Борбор Азиядан жалгыз Кыргызстан туризм багытындагы рейтингдин тизмесине кирди. Кыргызстан популярдуу эл аралык саякат блогунун версиясы боюнча туризм багытындагы алдыңкы 20 мамлекеттин катарына кирди. Саякатчыларды, фотографтарды жана блогерлерди бириктирген платформанын Instagram тармагындагы баракчасы дүйнөдөгү эң мыкты 15 баракчанын катарына дагы кирет. 2020 жылы Кыргызстанга канча туристтин келерин азырынча айтуу кыйын. Анткени жаратылыштагы өзгөчө кубулуп, бул жылы кар аз болууда. Учурда Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан өлкөлөрүнөн туристтердин кызыгуусу байкалып, алардын өлкөгө келүүсү башка жылдарга салыштырмалуу көп. Мекенибиздин басымдуу бөлүгү тоолордон тургандыктан, Советтер Союзу учурунда деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан. Каракол базасында өлкөнүн олимпиадалык курамасы машыгып келген. Караколдун аба ырайы Бишкектен кескин айырмаланып, курорттордо кышкысын бир нече метрге чейин жеткен кар жатат. Жергиликтүү тургундар үчүн дагы миңдеген жумушчу орундары түзүлөрүн эске алганда, туризм бул Кыргызстандын келечеги деп айтууга болот. Туризм дүйнөдө экономиканы алга сүрөй турган тармактардын бири. Кышкы туризм өлкө экономикасы үчүн дагы маанилүү багыттардын бири. Эксперттердин айтымында жыл сайын кышкы спортко кызыккан чет өлкөлүк туристтердин саны көбөйүүдө. Бирок бул багытта аткарыла турган көптөгөн иштер бар экендиги белгиленип келет. Андыктан биринчи кезекте туристтерге жайлуу, жакшы шарттарды түзүү, тейлөө сапатын жогорулатуу керек дешет адистер. Бул багытта өлкөнүн тоо лыжа базаларында мурдагыга салыштырмалуу шарттар жакшырууда. Муну менен катар инфраструктуралык долбоорлор күчөтүлгөн. Ошондой эле Кыргызстанда туризмдин деңгээлин жогорулатуу үчүн ички жана тышкы инвесторлор менен тыгыз иш алып баруу жагы дагы каралган. Натыйжада өлкөгө келген туристтердин агымы дагы арбайт. Сүйүн Айтагаева, Кенчебек Максаттуу уулу, Пирамида жумалыга. Сиздер Пирамида жумалыгын көрдүңүздөр. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.